Кетип бараткан карындашымды жөн эле белгисиз эле бир адам келип нападение кылат. Бетине бир 4-5 удар берип салат да. Башка адамдар деле көрүп турган, тупа эле карап турушкан. Карындашымдын мурду сынат. Ичиндеги могул тешиктери жабылып калат, прямчы дем ала албай калат. Анан сырткары оозу жарылат. Анан кийин милиция кызматкерлери ошол күнү эле келген экен эле. Баягы скорый помощь чакыргандачы. Келген экен, заявление алган дейт. Вроде она помнит, что заявление алган, бирок заявлениячы базада жок. Ал жакка автокатастрофада жазып коет да. Буну просто авария болду деп жазып коюшат. Карап аткан тергөөчү, он говорит: "Я вообще, короче, я сейчас не до этого, да". Ушуну мен эмне кылышым керек? Ушуну күтүп, оозун карап отурушум керекпи? Эми комментарий жазып атыптыр азырчы. Кыз башы менен кечинде эмне кылып жүрөт? Адам ар түрлүү болуп калат. Же ар түрлүү ситуация болуп чыгып калат да туурабы? Коркпойт да, өзүнүн мекенине жүрөт, Кыргызстанда жүрөт, коркпой эле көчөгө чыга бересиң да. Нерселер сүйлөп мына келген экен да. Түшүнбөйт да жакшычы. Балки мал за границага чыгып кеткендир. Но видеолор көрүп атат, башка кылып атат, коркуп чочупчу. Туурабы? За границага чыгып кетсе вообще трудно болот дедиң, кармашчы. Же бирөөнүн кызын кокустан өлтүрүп алсачы. Саламатсыздарбы, Супер KG порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү 12 ноябрда белгисиз жаран тарабынан оор соккуга алынган кыздын видеосу тарады эле. Ушул жарандын агасы келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ушул окуя боюнча кененирээк айтсаңыз, качан болду эле? Негизи 12 ноябрдан баштап биз ошол видеону көрө баштадык да. Негизи качан болгон? Бул 31 октябрдан түнгү 1-ине караган, 1 ноябрга караган түн болуп атат да. Кана десек, көчөдөн кетип бараткан карындашымды жөн эле белгисиз эле бир адам келип нападение кылат. Карындашым менен защита кылат да, самозащита. Самозащита алып түрткөндө баягы бала аны уже бетине бир 4-5 удар берип салат да. Анан жерге жыгылып салат еще. Анан ошол жерде видеодо деле көрүнүп турат, что башка адамдар деле көрүп турган, тупа эле карап турушкан. Эми эле ага не кылбай эле коелу. Итогосунда карындашымдын мурду сынат. Ичиндеги могул тешиктери жабылып калат, прямчы дем ала албай калат. Анан сырткары оозу жарылат, беттери көгөрөт. Анан кийин сотрясение алат. Сотрясение алат. Анан эң главный нерсе бул психологический травма болуп калды. Азыр эркек адамдарды караганда мындай кичине коркуп, мындай коркуу сезим болуп, колдор титиреп ошондой травма болуп калат экен да. Вот видишь, самая маленькая, кичинекей эле кыз ал, хрупкая, анан мындай кылып койсоң эле жыгылат да. Ошол кызды эркек адам ушундай урат да. Анан скорый помощь менен чакырышат. Скорый помощь ошондой болду десе келбей коет, скорый помощь келбей койгондуктан булар такси жалдап улуттук госпиталга барат. Улуттук госпиталдан ал жерде врачтар жок болгонунун себебинен күтүшөт дагы, эч ким карабай коюп, анан кийин скорый помощь менен ошол госпиталдын 4-көр больницага барат да. 4-көр больницадан ошентип не кылышат, врачтар артынан жардам беришет, башка кылат. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Анан кийин үйгө чыгарат. Үйгө келет, анан кийин мага байланышка чыгат да. Мен барам, ушундай кылам. Ал видеону барып алышат, баягы фастфудный жерден. Анан кийин милиция кызматкерлери ошол күнү эле келген экен эле. Баягы скорый помощь чакыргандачы. Келген экен, заявление алган дейт. Вроде она помнит, что заявление алган, башка кылган дейт. 2-3 милиция кызматкерлери келген экен эле. Бирок заявление жок да. Заявлениячы базада жок. Мен несине бардым да. Биринде барсам иштебейт экен. Нелер жок экен, следователь эч ким жок деди. 2-числода жок болгон, 3-числода бардык. 3-числода барсак Октябрьскийге ошол жакка барыңыздар дешти. Ошол жактар карайт депчи. Октябрьский РУВДга бардык. Барсак ал жакта не жок экен. Арыз түшпөптүр дейт. Бирок карындашыңыз жазган да. Бирок жазган экен. Анан сураштырып келип чукуп башка кылсак, ал жакка автокатастрофада жазып коет да. Буну просто авария болду деп жазып коюшат. Бул арыз ЖИБге катталып калат да. Автокатастрофа болот дагы. Не знаю, ошондой дело менен жабылып коюн дештиби, билбейм мен мындай максаты кандай экенинчи. Бирок милиция кызматкерлеринин арызы жок. Базада жок. Анан кийин повторно 3-числода жаздык. Ушундай адам ушундай кылып кетти.
нелерди көрсөттүк, больницанын кагаздарын, ушундай болду, лицосун көрүштү, милициялар кандай болгон, кандай состоянияда экенин. Андан кийин ошол 3-числоодо обещали нам, да, все, бардык сиз жакшы не кылыпсыз, мына сүрөт турат, видео турат, бардык нерсе бар экен, биз бат эле кармап келебиз деген. Биз аябай сүйүндүк, о, рахмат, ушундай деп үйгө кеткенбиз. 4-числоодо башталды, ШОС башталды. Анан биз ШОСко неге кеттик, нарядда турабыз, там не до этого, сейчас времени нет у нас деди. Анан главный началсак дагы эми тура түшүнүп койгула дейт, азыр 2-3 күн убакыт берип туругула. Бизде ШОС болуп атат, адамдар жетишпей атат, милиция кызматкерлери издегенге башка калганга деди. Анан макул дедим, биз эми баягы түшүнүп атабыз, башка президенттер келип атат. Ушундай иштеп атыптыр, эми жетишпей атыптыр, караганга биздин жаланы деп түшүнбөй жакшынакай эле не кылып келдик. 6-7-числого чейин күттүк. 7-числоо чалсак, ошко кетип калдыр. Биздин ишти карап аткан тергөөчү, он говорит, я вообще, короче, я сейчас не до этого, да. Өзүнүн жумуштары менен бе? Ошондой отпросился, короче, уехал, короче. Ал ишти кимге калтырыптыр? Ошол жакта нелер бар деди да. Мен бардым, отделенияга барып, ушундай Мешенбаева неси боюнча келдим эле десем, ошол тергөөчүңүз менен эле не кыласыз, ошол эле маалымат бере алат дейт. Ол ошто? Ушуну мен эмне кылышым керек? Ушуну күтүп, оозумду карап отурушум керекпи? Анан чалып кайра айттым, байке, не кылабыз? Ушундай болуп атат экен, уже канчанчы күн өтүп кетти? 7-8 күн өтүп атат. Ишти кылайлыбы кичине, табайлыбы, башка кылайлыбы, биякта кыжыгат болуп атам мен. Десек табылат, башка кылат, азыр судмед экспедицияны күтүш керек, анан тиндем. Анын күтүштүн не кереги бар? Анын жыйынтыгы, чыгыштыгы башка кагаз турат, бардыгы факт бар. Ал жакка барсак дагы судмед экспедиция ал жакта не экен? Дем алыш экен. 4 күн выходной берди дейт, тиндемдай, короче, вот специалиста нету, короче. А биз уже ненин бардыгын факт кагаздарды апарып бергенбиз. Ал баягында бир кичине кагаз берет экен да. Оны турка милицияга берет экен. Милиция кызматкерлеринен эле берет экен да. Биз албайт экенбиз. Ошол эле алга турган эле калды да. Анан мен айттым, андай сиздерге гууду калып кетпейин мен өзүм эле. Өзүм эле сүздүрүп, баягы адамды табып эле, мен силерден карадым, табып алып келе алам да. Просто мен onu уруп же бир нерсе кылып койгондон корком, ошондуктан милиция кызматкерлерине ишенип эле күтүп атабыз. Күтүп атабыз, мынакей чалып атабыз, жооп беришпейт. Жазабыз, сообщение эле мындай бир жооп жазсаң бир 2-3 күндөн кийин жооп берет, окуйт. Ошондой мындай кос мамиле кылып атышат. Мына эми биз азыр 21-кылымдабыз го. Азыр бардык жерде камера, лицо распознания деген камералар бар, башкасы бар. Мынакей ошондой камераны койдук деп жакшы мактанып атышпады беле? Кана ошолор да. Азыр көрбөй атам мен чөтө ошону табып келгенин, же иштегиси келбейби, билбейм да. Азыр ошондо эмне кечинде карындаштарыбызды, эжелерибизди көчөгө чыгарбай коебузбу? Ушундай адамдар келип нападение кылат депчи. Канчаларын жамасы эле? Бул 12-ден кийин болуп атат да. Эми ар түрлүү болуп чыгып калат да. Сиз, например, ичиңиз ооруп, бир жериңиз ооруп атса, сиз аптекага чыгып калышыңыз мүмкүн да. Эми комментария жазып атыптыр азырчы. Кыз башы менен кечинде не кылып жүрөт, башка кылып жүрөт көчөдө, эми чыкпайбы? Адам ар түрлүү болуп калат, магазин курса качып чыгып калат, же ар түрлүү ситуация болуп чыгып калат да туурабы? Эми ал коркпойт, өзүнүн мекенине жүрөт, Кыргызстанда жүрөт, коркпой эле көчөгө чыга бересиң да. Анан жөнүнөн бир адам келип эле уруп сокмокко чалып кетсе, ошол адам таппай атышы, конечно, обидно болот азыр магачы. Маалымат алдыңызбы, эмне болгон адам экен, же соо экен, же мас экен, ушул акыбалы кандай экен? Ошол эми бул жерде карындашым көрөт атпайбы? Ошол айтышы боюнча не болгон дейт. Что-то бредил да? Бир нерселер сүйлөп мына келген экен да. Түшүнбөптүр жакшыча. Ушул мен онун карындашымдын ою боюнча он обкуренный или обнюханный или пьяный состоянияда да. Потому что эми пьяный болгондо ондой нерсени кылбайт го дейм. Он эми бандай акылы нормальныйраак адам, он жөнүнөн келип эле бирөө нападение кылбайсың да. Туурабы? Ошондой бир адам экен деп ойлойм да. Анан башка информация жок. Ол ким, аты ким, жашы канчада, каяктан болот, каякта жашайт, эч кандай информация жок. Аны эч ким караган да жок, эч ким ол менен интерес да кармаган жок да. Мага эч кандай милиция тарабынан информация келген жок. Мен айттым, кача ушундай эмне кылдыңыздар, карадыңыздар десем, нет, ничего нету. Тупо просто арызды алышкан, всё. Уже мына 13-күн өттү да. 13-күн өттү, уже нету никакого этого не жок да. Иш мындай болуп атат. Мага чалышып, мына байке биз карап атабыз, мындай болуп атат, мындай кармайм деп калдык деген да не жок да. Тупо у них нету времени на это сейчас. Ушунча көп жумуштарыбыз бар, байке күтүп туруңуз дейт да. Анан эми элестетип уже мен синсункам айыгып, уже нормально болуп калды да. Уже 13 күн өтүп атпайбы? Нелер канча операция болду мурдунан, уколдорун алып бүттү ужечи, убакыт өтүп атат да. Убакыт өтүп атат. Бирок ошол адамды кантип табылбай атышат, мен түшүнбөй атканым себеби ошол болуп атат.
же иштегиси келбей атабы же кандай болуп атат. Мен ойлойм, эгерде жакшы бир киришсе, ашып барса бир 2 күндө мындай табып акырмап келсе болот да, ол адамдычы. Балким ал за границага чыгып кеткендир. Мына видеолор көрүп атат, башка кылдат, коркуп чочупчу. Туурабы? За границага чыгып кетсе вообще трудно болот эртең кармашчы. Ал уже ойлоп атат да психологически, бүгүн мен бир кызды урдум. Боло берет турбайбы, эч ким менен кармап атат да деп ойлойт да. Туурабы? Бир нерсени адам кылса, эч кандай не тоскоолдук болбосо кайра кыла берет да. Эртең дагы бирөөнүн карындашын унутуп койсун. Же бирөөнүн кызын кокустан өлтүрүп алсачы. Баягы жерде жыгылып түштү, кара кушу менен жерге катырып атсаң болду, всё кеттиң. Бул азыр особо опасный человек болуп атат да. Туурабы? Кыз кичинекей кызга тем более нападение кылып аткан адам бул нормальный адам эмес да. Мындай адамды срочно кармаш керек. В срочном порядке. 13 күн өтөт. Дагы бир нерсени чегип же жыттап алып, дагы бирөөгө нападение болуп, бирөөнү өлтүрүп койсочу. Эртең өтө чоң резонанс болот болчу нерсечи. Карындашыңыз канча жашта эле? 20 жашта. Азыркы учурда абалын айтып берсеңиз карындашыңыз. Азыркы абалы эми мына 4 күн мурда операция кылганбыз мурдуна. Кичине шишик бар. Анан сотрясение баягы башын мынтип не кылсак по-любому оор болуп андай болуп атат. Анча кускусу келип сотрясение алган. Эң жаман жери бул жерде психологический травма болуп атат. Баягы эми буга чейин урук сокко көрбөгөн адам анан туруп эле көрсө психологический травма болот да. Эркек адамдарга деген отвращение деген болуп калды да. Эртең күйгө тие турган кыз да. Мындай карасаңыз, отвращение болуп баягы эркектерге мындай башкача терс не көрүнүп калды да. Мен түшүнүп атам, сотрудниктер жетишпей атат, башка болот, бирок кандайдыр бир адам, бир 2 адам болсо да бир туруш керек да, карапчы. Ушундай безопасность нелердичи, арыздарды кабыл алып, ошолордун жумушун улана бериш керек. Бул нерсе бир токтоп калды, анан сиздин ишиңизди карай албайбыз, биз буякта ушундай чоң иштер болуп атат деп анан токтотуп койгон болбойт. Убийстволор бар, канча деген изнасилованиялар болуп атат. Негизи жумуштан кеч чыккандар дагы бар. Карындашыңыз иштечү эле жумушта же болбосо дарыкана Эми подушкалар менен эгип жүргөн экен эле. Действительно айткандачы. Подушкасын менен жүргөн экен эле да. Көчөдө магазинге башканбы, ошондо магазинден чыгып келе аткан экен эле да. Анан подушкасын магазинде калып калган экен эле. Анан өзү келе аткан. Ал жактагы адамдар реакциясы мындай жиниңизди келтирбедиби? Ачуулантпадыбы? Келтирди. Например, эми мен көчөдө кетип бараткан эркек адамдар ушутса дагы барам да. Барып мындай колуман келишинче бөлүштүрүп койгонго же болбосо мындай не кылганга аракет кылам да. Ал жерде кыз кишини урут атат, элестетиңиз эми. Билбейм эми, ол жерде бир кара курткачан байке турат, шаурма баягы видеодон көрсөңүз керек. Чөтөн колуна салып коюп, карап турат да, ушундай болуп турат да. Это болуп атат да. Адамды өлтүрүп атат да, балкимчи. Эркек адам ушинтип карап турат. Биз эркектер азыр эркек болуп калган. Чын айтайын, азыр билбейм. Ушинтип карап турду. Жиним келди, конечно. Ошондо мен чакырат элем, ушундай нерселерди көрүп атсаңыздар, көчөдөн башка жерден барып колуңуздан келишинче жардам бергенге аракет кылып, ошол нерседен балким сиз бирөөдөн өлтүрүп атканына, бир нерсе кылып атканына кандайдыр бир жакшы жагыңыздан тотуп каласыз да. Тотуп каласыз да ошол нерсени. Ошондуктан кайдыгер карабаш керек. Милиция кызматкерлерине да аябай капамын. Эми 13 күндөн бери мына даяр турган маалымат да. Адам баласы тамакты уже чайнап берип койдук да. Жутуш эле калды. Тамак чайнап берип, мынакей сүрөтү, мына видеосу, мына адресте болду, могу адресте. Могу фастфуддун астында деп уже фактты бардыгын апарып бергенден кийин жөн эле барып кармаш керек да, эми ошол эле калды да. Ошол адамдын бардык факты бар да. Эми сүрөтү жок болсо, видеосу жок болсо, бир караңгы жерде, вообще көрүнбөй алган жерде болсо, белгисиз адам вообще көрүнгөн эмес болсо, я бы понял бы да. Потому что мен фастфудда часам эч ким келген жок деди да. Билбейм, даже ушуну ишти кыла элек экен да, аны издемек турсунчу. Эми бул иш кандай чечилет деп ойлоп атасыз? Кандай чечилүүсүн каалап атасыз? Эми чечилсе, жакшы жакка чечилсе, баягы адамды кармашса, закон түрүндө өзүнүн жазасын алса, ошол эле биздин кылганыбызчы. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, бул факт бейбаштык болуп катталган. Алдын ала тергөө иштери башталган. Маалыматка караганда, жабырлануучуга медициналык экспертиза дайындалган. Учурда милиция кызматкерлери күнөөлүү адамды табуу жана кармоо боюнча зарыл чараларды көрүүдө.